Мейримгүл Сулайманова саналуу күндөрдөн кийин Майлуу Суу шаарындагы медициналык колледждин 1-курсун аяктайт. Нокен районунан келип, билим алып жаткан Мейримгүл дарылоо иштери боюнча фельдшердик адистигинде билим алып жатат. Айтымында окуу жайда теория менен практиканы айкалыштырып, окутуучулар тарабынан татыктуу билим берилет. Бул кесипке тапшыруумдун себеби келечекте өзүм адистигимдин мыкты мет айымы болууну кааладым. Медициналык колледжде биз ар кандай тажрыйба ашыруу үчүн ар кандай ийримдерге катышуудабыз жана анатомия, мед айымдык иштер боюнча дагы сабактарды өз көзүбүз менен, өз колубуз менен аткаруудабыз. Биз пациенттерге ар кандай жардам берүүдө, биринчи жардамда кандай мед айымдар боюнча тапшыруу боюнча дагы ошол боюнча ийримдерди өтөбүз. Мейримгүлгө окшоп Майлуу Суу медициналык колледжинде учурда 272 студент, 4 бөлүмдө дарылоо иштери, акушердик, медайымдык, ортопедиялык, стоматология адистиктери боюнча орто кесиптик билим алып жатышат. Мен Аксы районуна караштуу Коштоо айыл өкмөтүнүн Мундус айылынан келдим. Бул жерде Майлуу Суу медицинский колледжинде бул жерге келип биз лечебный дела дарылоо иши боюнча фельдшерлик бөлүмүнө тапшырдык жана бул жерде быйыл 1-курста окуп атабыз. Бул жерде билим сапаты өтө жогору десек болот. Жакшы билим беришет, сапаттуу билим. Теориялык сабактардан да, практикалык жактардан да, практикалык сабактардан дагы ар кандай манекендерди, муляждарды көрүп өтөбүз сабактарды. Тажрыйбасы жогорулатууга дагы ар кандай бүт тараптан шарттар бар. Азыркы учурда биздин эң көп эле убактыбызды билимге сарпташыбыз керек деп ойлойм. Себеби азыр биздин билим ала турган учурубуз жана өзгө керектүү билимди алышыбыз керек. Жана келечекте мыкты адис болуп чыгышыбыз керек деп ойлойм. Бардык адистик боюнча тажрыйбасы мол, билимдүү окутуучулар окуу процессин талаптагыдай жүргүзүп, коомго квалификациясы жогору медициналык кызматкерлерди даярдоо, чыгаруу менен алектенип келишет. Ал үчүн атайын мугалимдердин канаасында ар кандай окутуулар уюштурулат. Бул методический кабинет, бул кабинетте ар бир жумада мугалимдер чогулуш өткөзөт, педагогический совет болот, методический совет болот. Анан медколледжде 4 предметный цикловой комиссия бар. Ошо 4 предметный цикловой комиссиялар рабочий программа тапшырат ар бир сабактан. Ушул метод кабинетте өтөт сабактар школа начинающего педагога деген сабактар болот. Жаңы мугалимдер келгенде ошо жерде өтөбүз, кантип сабак өтүштү, кантип сабак беришти. Ошо эң керектүү кабинет. Ушу кабинетте бүт рабочий программалар ар бир сабактыгы. На телевизордон онлайн сабак өтөбүз, онлайн конференция өтөбүз. Көбүнчө клинический сабактарын алабыз, анан мугалимдердин гуманитарный сабактарын алабыз. Ар бир окуу жайдын, мисалы, российский милдерден, казакстандыкы. Башка колледждер менен бизге академический мобильность бар. Ар бир студент, ар бир окуу жайга, мисалы, Жалал Абадка, Бишкекке бөлөк окуу жайга барып, мисалы, бир семестр окуп келиши мүмкүн академический мобильностьте. Мыкты адистерди даярдоо үчүн медколледждин материалдык техникалык базасы, окутуунун сапаты, тарбиялоонун үлгүлөрү учурдун талабына толук жооп берет. Окуу лабораториялык аудиторияларга видео көзөмөлдөр орнотулган, атайын адистештирилген виртуалдык окуу лабораториялары иштейт. Компьютердик класстар жана мультимедиалык каналар жогорку ылдамдыктагы интернет түйүндөрүнө туташтырылган. Окуу жайда 3 учебный корпус, 4 жатакана. Анан ар бир предмет боюнча бизде доклиникалык кабинеттер бар, практика өтө турган кабинеттер бар. И самое главное, учебно-тренажерный центрлерибиз бар. Бүт предметтер боюнча. Программный аккредитация, институциональный аккредитация өткөнбүз. Ошо аккредитационный талаптарын бардыгын бизде коюлган талаптарды аткарып, бүгүнкү күндө 5 жылга алган аккредитационный сертификатыбыз бар. Студенттерди коопсуздугу үчүн биз бүт корпустарда, 3 корпуста тең видеокамера койгон, жатаканада дагы видеокамералар коюлган. Видеокамера биринчиден коопсуздугуна, экинчиден сабак учурунда экзамендерди бардыгын видеокамера менен карап көзөмөлдөп турабыз. Анан коррупцияга каршы дагы ушу болгон видеокамералар бүт тартып турат. Майлуу Суу колледжинин өзүнүн веб-сайты түзүлгөн. Ошондой эле окуу жараянын уюштуруу жана башкаруу үчүн билим маалыматтык системасы ишке берилип, ага тиешелүү окуу документтери, тактап айтканда окуу пландары, сааттардын эсеби, студенттер жана окутуучулар тууралуу маалыматтар, жетиштүү ведомстволору, тесттик суроолор жүктөлгөн жана окуу процесси толук автоматташтырылган. Обучение в медицинском колледже построено по модульно-рейтинговой системе.
Эта система включает в себя сдачу 3 модулей студентами. Первый модуль, второй модуль и третий модуль – это самостоятельная работа студентов, которую студент выполняет самостоятельно, но сдает преподавателю. Открыта специальная ведомость, по которой вносятся через систему ИБИЛИМ баллы каждому студенту, который заработал в ходе обучения. Экзамен проводится тоже с помощью компьютеров и пока смартфонов, потому что у нас недостаточное количество компьютерных кабинетов. Но студенты работают в кабинетах, а система ИБИЛИМ дает назначение для сдачи экзамена каждому студенту. Мамлекетибиз бул бүткүл эле дүйнө жүзүндө келген пандемия учурунда деле бизге ушул программанын салымы биздин колледж үчүн аябай жемишин берди десек жаңылышпаймын. Ошол мезгилде биз ушул программа менен бүт студенттер менен байланышып, студенттер үйлөрүндө экзамендер тапшырышып, мугалимдер студенттер менен ушул ИБИЛИМ аркылуу сабактарды өтүштү. Бул жерде онлайн түрүндө сабак өтө турган багыттар деле камтылган. Анан кийин расписаниялар камтылган. Бүт ушу колледждеги окуу жайдагы окуу процесси полный ушул программанын ичинде камтылган. Экзамендерде мисалы үчүн тестирование болот бул жерде. Ар бир студенттерге биз өзүнчө логин, пароль ачып бергенбиз да. Алар телефон менен деле кирип тапшырса боло берет. Окуу жайда практикалык окуу бөлүмү 3 багытта жүргүзүлөт. Ал үчүн колледж жетиштүү деңгээлде шаймандар, медициналык каражаттар менен жабдылган. Сапаттуу практикалык билим берип жаткан Майлуу Суу колледжи бул жылы эл аралык деңгээлде Россия, Казакстан жана Кыргызстан катышкан илимий практикалык конференцияда экинчи баскычтагы диплом жана сертификат менен сыйланды. Өндүрүштүк, окуу өндүрүштүк практика жана диплом асты практика биздин Жалал Абад облусунун бүкүл клиникалык базаларында өтөт. Ошол практикамыз биздин көрүп отурасыздар, ошо учебно-тренажерный центр, доклинический кабинеттерimiz жакшы оснащать этилген да, жакшы оснащать. Көрүп атасыз, муляждарыбыз бар, бүкүл макеттерибиз бар, бүкүл манипуляция бар. Ар бир окуучу келип, сабакта ошол кабинетке келип, ар ким өзү отрабатывает да, каждый манипуляцияны. Бул жерде лаборант иштейт, 120 минут лаборантка бөлүнөт, 150 минут мугалимге бөлүнөт. Ошол лаборантка келгенде ар бир окуучу өзүнүн манипуляциясын жакшы деңгээлге жетмейинче бош убагында да келип отработка кылып, тийиштүү багасын алып турат, балл менен эсептелип. Бул не только травмаларда, бул жанагы кровотеченияларда деле иштетсеңер болот. Бунун размерлерин ар кандай размерлерин алсаңар болот, мынакей бул ийилип неме кылат. А буну травмаларда, кровотеченияларда иштетесиңер. Бул шина, деревянный шина деп айтылат дагы, бул жетериксе. Буну көбүнчө травма, большой берцовый кости, малый берцовый кости иштетсеңер болот. Бул аппараттын аты шина Ильзарова деп айтылат. Бул медициналык колледж Жалал Абад облусунун бардык аймактарынан келген студенттерди кабыл алат. Ушул тапта Аксы, Алабука, Чаткал, Токтогул, Каракөл, Ташкөмүр, Ноокен жана Базаркоргон районунан келген студенттер бар. Алар үчүн колледждин атайын 100 орунга ылайыкташкан жатаканасы да бар. Танбийке Илимбек кызы мына ушул жатаканада 1 жылдан бери жашап, билим алуусун улантып жатат. Айтымында студенттер үчүн мында бардык шарттар каралган. Атайын окуу, эс алуу, тамактануучу жайлары да бар. Анан калса, студенттердин коопсуздугун камсыздаган видео камералар да орнотулган. Жатаканабыздын шарты жакшы. Бул үчүн биз үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биринчиден алганда биздин эле коопсуздугубуз үчүн атайын камералар орнотулган. Комнатабызда 4 кыз болуп жашайбыз. Ичи таза, кышында жылуу, ал эми жайында салкын болуп турат. Тазалыгы жакшы. Бөлмөлөр көп. Атайын өзүнчө душ, ашкана бөлмөлөрү жана ошондой эле сабак окуу үчүн дагы өзүнчө бөлмөбүз бар. Ал жерде биздин жана үй бүлөбүздүн үнөмдүү каржы болуш үчүн Wi-Fi орнотулган, дайыма иштеп турат.
Жана биз сабактан тышкары жатаканада майрамдарга карата майрамдык кечелерди дагы уюштуруп турабыз. Жатаканада биз бир жылга 3,5 миң төлөйбүз. Аны айына бөлгөндө 350 сомдон төлөйбүз. Майлуу Суу медициналык колледжинде окуу процесси 3 окуу корпуста жүргүзүлөт. Бул жайда студенттер үчүн атайын китепкана, ашкана да уюшулган. Колледжде студенттерге билим берүү менен гана чектелбестен, алардын күнүмдүк жашоо образын түзүү, спорт менен машыгуу, таланттуу жаштарды өстүрүү да эң мыкты жолго коюлган. Майлуу Суу медициналык колледжи адамдын ден соолугуна кам көргөн, өз кесибин сүйгөн адис болууну каалаган медициналык кызматкерлерди окутуп, тарбиялоону мындан ары да өркүндөтө бермекчи. Эскерте кетсек, колледж 2021-2022 окуу жылына карата абитуриенттерди кабыл алууну 1-июлдан баштайт. Майлуу Суу медициналык колледжге окууга тапшырыш үчүн июль айы документтерди кабыл алабыз. Анан августтун башында бир күндө 2 сабактан тест тапшырышат. Биология сабагынан, анан кыргыз мектебин бүткөн болсо кыргыз тил сабагы, орус мектебин бүтсө орус тил сабагынан тестирование тапшырышат. Анан зубной техниктер химия менен тилди тапшырышат. Анан ошо национальный центр тестирование келип бизден прием ошолор алышат. Биз только документтерди кабыл алабыз. Анан тестирование через центр тестирование өтүшөт. Эртеси уже приказ чыгарабыз. Документтер, тесттердин результаттарын компьютерная через ошко барып, ошол жерден национальный центр тестирования ответин чыгарып берет. Эми бизде план приеманы Министерство образования берет. Былтыр 75 бюджетный орун берген. Быйыл деле ошондой план болсо керек. Анан контракт без ограничения. Кааласа келишип, акча төлөгөн где-то пределы 25 миңден төлөшөт жылына. Ошол каалоочулар келип окуй берет. Бардык отделенияда контракт бар, бюджет бар, кроме зубного техника. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караган Майлуу Суу медициналык колледжи 1961 жылы негизделген. Окуу жайда азыркы учурда 60 кызматкер эмгектенет. Анын ичинен 24 окутуучу, 11 ардактуу кызматкер, 22 жогорку билимдүүлөр. 60 жыл тарыхы бар колледж буга чейин 10 миңден ашуун студентин тарбиялап чыгарган.